Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Десин ТВ каналынын катталуучулары. Сиздер менен мен Чарпая Жоромол проектисинде блогер Бакыт Сулайман. Достор, бүгүн биз сиздердин сурооңуздар боюнча чубак ажы шайлоого барат экен. Ушул жөнүндө сиздин жоромолуңуз кандай деп өткөндө бир суроо болгон экен. Кайсыл партия менен барып калышы мүмкүн деп. Азыркы биздин видеобуз ушул чубак ажы алымыбыз чубак ажынын тегерегинде болмокчу. Эгерде саясатка барса бул киши кайсыл партия менен барышы мүмкүн, ошолор жөнүндө сүйлөшөбүз, достор. Достор, албетте ар бир инсандын, ар бир адамдын конституциялык укугу шайлоого баруу. Биз мисалы үчүн чубак ажыны диндин аалымысыңар, анан кийин бир башка жактарга үндөйсүңөр деген сыяктуу күнөө коюп шайлоого катыштырбай коюуга эч кимге укук берилген эмес. Чубак ажы деле бизге окшоп башка граждандардай, башка жарандардай шайлоого катышууга толук укуктуу, достор. Чубак ажы дагы азыркы кезде мисалы үчүн кандайдыр бир диний ошол өздөрүнүн муфтиятында кызматта турган жок, жөн гана өз көз карашын, өз ушундай диний көз карашын элдерге ыймандуулукка тарбиялап келе жаткан инсан болуп эсептелет, достор. Чубак ажы көптөн бери эле айтып жүрөт. Ушул албетте өзүнүн электораты абдан чоң, өзүнүн колдоочулары абдан көп. Ушул колдоочулар тарабынан дагы биз мына Марал радиосуна берген маектеринен көрүп жүрөбүз. Суроолор: сиз качан президенттикке коесуз, сиз качан парламентке барасыз деп абдан элдерден көп бир мындай суроо, каалоолор болуп жатат да, достор. Анткени чын айтканда биздин адамдар азыр карайлап калдык, кыйынчылык. Ушул жок дегенде чубак ажы балким бийликке барып калса ымандуу киши, элди алдабайт, заманыбыз оңолуп кете беле деген бир далалаттар эл тарабынан болуп жатат да. Албетте, достор, мындай нерселер сөзсүз күтүлөт. Анткени кыйынчылыкка бара жатабыз, элдин баардыгы көрүп турат. Бизде ушул адамдарда баардык нерсе бар. Ал эми ымандын жок болуп бара жаткандыгы, бирин бири калпайтып алдап, коррупция, өз милдеттерин аткарбоочулук, ушунун баардыгын ошол эгерде Кудайга ишенген адамдар ошол биздин жогору жакта отурса заман оңолуп кете беле деген тилек да. Эми, достор, чубак ажынын айткандарын көрүп отурсаңыздар, мындай жөн эле укпастан көрүп, талдап көрсөңүздөр, достор, эми албетте көрүп жүргөн адамдар жакшы билет. Бул жерде абдан жакшы чакырыктар бар да. Мисалы үчүн ошол эле укугун таануу, укугун коргоо, мисалы өткөндө бир маселесинде айтты. Ушул пайгамбарыбыздын оң жагында жаш бала, сол жагында аксакал отурган экен. Анан өзүнөн кийинки кешигин өзү ошол биздин мусулман дининде оң жакка көздөп бериш керек экен да. Ал эми сол жакта отурган аксакалга берип койсо, анда оң жактагы жаш баланын укугу бузулуп калат экен. Ошондо чубак ажы айтып берди: пайгамбарыбыз оң жактагы баладан сиздин ушул мен кешигимди сол жактагы аксакалга берсем уруксат бересизби деп баягынын укугун тебелебей, достор, көрдүңүздөрбү? Ар бир адамдын укугун коргоп жатат да. Ошондо тиги жигит: жок, мен сиздин кешигиңизди бере албайм деп туруп, өз укугун туура пайдаланып да. Ушундай мисалдар абдан эле көп. Анан дагы чубак ажынын бир кечээки жакын арадагы ушул Марал радиосуна берген маегинде айтты. Бирөө суроо берди: сиз ушундай бир диний жактан сиздин албетте таасириңиз күчтүү, жалпы мусулмандарга кайрылып шайлоонун алдында эгерде кимде ким ошол акча тараткандардан акча алса бул харам болот деген бир фатва чыгарып коесуздарбы? Ушуну дегенде чубак ажы айтты: албетте силер тарабынан ушундай пикир болуп жатат, муну карайбыз, деди, достор. Эгерде чубак ажы ошол нерсени, ушул идеяны көтөрүп, ошондой бир дуа кылышып, ушундай акчаны алган, бирөөдөн акчаны алган харам деп эме кыла турган болсо, ушул элдин тагдыры үчүн ушуну харам деп бир дуасын алып бере турган болсо, чынын айтканда эми Кудайдан көп эле адамдар коркушат, чынын айтыш керек.
bir adamdарды туура жака үндөгөн болот элек да. Мен ушул идеяларын көрүп отуруп чубак ажынын абдан туура жол менен бара жаткандыктарын билемин да достор. Бул саясат жагынан, эми ал диний жактан албетте туура. Мындай саясий көз караштары дагы абдан жакшы да бул кишинин. Дайыма элди жакшы жака чакырык таштайт. Мисалы үчүн акчага сатылбагыла деп жатат. Өзүңүздөр көрдүңүздөр өткөндө ошол бир түнгө кеткен жанагындай кыздардын дагы арзан кетет экенбиз биз 1000 сомго 3000 сомго сатылып деп адамдардын бир мындай адеп ахлактык жака чоң тарбиясы бар чубак ажынын бул азыркы айтып жаткан эмелеринде. Эми бул кишинин кайсыл партия менен барышы мүмкүн элдерге ушул абдан кызыктуу да. Эгерде баягы биз өзүбүздүн оюбузда идеялаштырылган мындай кандай болгондо жакшы болот эле деген сыяктуу да. Эгерде менин оюма койсо, мен чубак ажыга айтмакмын. Чубак ажы алым ушул ажыке сиз Адахан Мадумаров менен барыңыз. Анткени сиз дагы Кудай жолунда жүргөн улуу бир мындай улуу эмес, кандай десек, барктуу улуу десе улуу деле ушу биздин кыргыз жаатыбызда кыргыз эле эмес достор. Чубак ажыны орус тилдүү каналдарын бүт Кавказ элдери бардыгы көрүшөт да. Мына Россияда дагы көп көргөндөр бар. Ушундай бизде белгилүү инсансыз, сиз ушул чындыкты дайыма жогору коесуз. Ошон үчүн Адахан Мадумаров менен барыңыз деп мен мисалы үчүн айтмакмын да. Себеби Адахан Мадумаров дагы ушул укугум бар деп ушул укук талаасында чындыкка чыркырап, менин көз карашымда ушундай да. Ушинтип келе жатат, ушинтип бар деп айтмакмын. Эми чубак ажы ал өзү чечет кайсыл жака барышын. Мен бирок менин божомолумда чубак ажы Адахан Мадумаров менен албетте барбайт. Эми балким барып деле калышы мүмкүн. Бир 25-30% мен барышы мүмкүн деп ойлойм. Бирок мен ойлоймун, чубак ажы ушул президентти шайлаганда дагы президент тарап болуп, президентти Кудай колдогон адам деп, ушул диний көз караш менен абдан мындай пакиза карап туруп, ушул президент жактын командасында болуш керек. Менимче чубак ажы биримдик партиясы менен барат болуш керек. Мен ушинтип ойлоймун достор. Эми кандай боло тургандыгын эч кимибиздин көзүбүз ачык эмес, же болбосо жоромолдогудай шайтандар менен сүйлөшүп аткан жерибиз жок. Жөн гана болушу мүмкүн дегендей ой менен мен ойлоймун, ушул чубак ажы албетте биримдик партиясы менен барса керек. Ошол эгер биримдик партия чын эле абдан ошол азыр айтып жаткандай болушуп, белгилүү инсандарды чогултуп өздөрүнүн тегерегинде алып келе турган болсо. Чубак ажы айтты, мага бир нече партиялар тарабынан азыр сунуштар келип жатат. Жакынкы кездери мен өзүм кайсы партия менен бара тургандыгымды билгиземин деди да. Азыр демек чубак ажы абдан ойлонуп жатат экен. Ушул кайсы партия менен барыш керек деп мен оюмча жакынкы кездерде өзүнүн көз карашын айтат болуш керек чубак ажы кайсыл жака бара тургандыгын. Достор, эми айта кетчү нерсе, бул динди саясатка аралаштырбагыла, биз светский өлкөбүз деген ушундай саясаттар бар да. Бирок бул жерде мен оюмча дин саясатка аралашпайт болуш керек. Анткени ошол эле жогорку кеңеште деле динге ишенген адамдардын отургандыгына биз ишенебиз. Эч кандай бир мындай жаман нерсе болууга мүмкүн эмес да. Тескерисинче ошол жогорку кеңеште отурган, азыр эгерде Кудайым буйруп жаңы көз караштагы адамдар барып калса, ошолорду ыймандуулукка, ошолорду адилеттүүлүккө тарбиялаган чубак ажынын жанында турган эле адам өзү кандай таасир алат. Ошону менен сүйлөшүп, бир чоң башка атмосфера болот достор. Бул деген биздин кыргыздын жаңы тарыхындагы жаңы башталыш деп койсок болот. Динге баруудан биз эч кандай коркпошубуз керек. Ал жактанчы чоң тарбиялык мааниси бар парламент болот эле да. Эми чубак ажы кайсы партия менен келип калгандыгынын мааниси бизге аз эле достор. Кайсыл партия менен келгендигин себеби чубак ажы ушул кезге чейин кандайдыр бир партиянын мүчөсү эмес, өзүнүн абийиринин ушул Кудайдын алдында, Аллахтын алдында келе жаткан инсан катары эле билебиз. Ал кайсыл партия менен барбасын, ошол эле өзүнүн элди оң жака тарбиялоо, жаштарды, чоңдорду бардыгын ушул тарбиялоо саясатын жүргүзөт деп ишенебиз достор. Эч кандай чубак ажынын ушул жогорку кеңешке баргандыгынан коркпошубуз керек да. Бул жерде жалаң гана жакшы нерселер күтүп турат достор. Менин бүгүнкү
Айтайын дегеним ошол достор, силер кандай ойдосуздар? Ушул диний аалымдардын жогорку саясатка барышына кандай пикирлериңиздер бар? Сөзсүз жазып, сөзсүз айтып коюңуздар. Менин жеке оюм ошол достор. Саламатта туруңуздар, өз пикирлериңерди билдирип, лайк басып коюңуздар, каналга жазылууну унутпаңыздар достор.